Ат башынын Ак Муз айылдык кеңешинин төрагасы кызматын 3 жылдан бери аркалаган Уланбек Мукешев мына ушундай масштабдагы иш-чаранын уюштурулганына абдан кубанычта. Анткени мунун жыйынтыгында борбордук жана айылдык бийликтин ынтымагы чыңалып, элдин ишенимин актай турган аракеттер башталаарына терең ишенет. Акимдин ишмердүүлүгү боюнча, айыл өкмөттүн ишмердүүлүгү боюнча ошолордо аябай жакшы сунуштар, жакшы пикирлер айтылып атат. Азыркы заманга ушундай талап болуп калды да. Анан эң башкы максат элди мобилизациялап, мындайча айтканда, бийлик эмне кылды дебей, эл эмне кылдык деген суроонун үстүндө иштегенге, колдон келишинче аракетти жасаганга ушуну аябай чоң мага сабак болду. Ушуну алганын алдым аябай. Мен муну жасайм буюрса. Ал эми Жаныбек Эшенкулов болсо Жалал Абадтын Нокен районуна караштуу Масы айыл өкмөтүн жетектейт. 2 күнгө созулган улуттук диалогтун алкагында көйгөй, сунуш жана пикирлерди угуу менен өзүнө жыйынтык чыгаргандыгын билдирет. Ошондой эле региондорду өнүктүрүүгө багытталган соңку 2 жыл аралыгында жакшы натыйжаларга жетише алгандыгын кошумчалады. Ушул убакыт чейин дотацияда болуп келген айыл өкмөт. Мен 2019 жылдын 1-январында дотациясы жок чыктык быйылкы жылга. Жылдан жылга алдыга көптөгөн пландарды коюп ишке ашырып келип атабыз буюрса. Ошол эле пландарды биз ушу эл менен биргеликте, ушул айыл кеңешинин депутаттары менен биргеликте эң көйгөйлүү маселелерди аныктап, ошол көйгөйлөрдүн үстүндө иштеп келип атабыз. Быйылкы жылга дагы региондорду өнүктүрүү жылына дагы аябай пландарды көп койгонбуз. Мына маселе көп. Жарыктандыруу, жашылдандыруу боюнча, жол, суу, мектеп, бала бакчалар боюнча дагы аябай көп жумуштарды аткарып атабыз. Региондорду өнүктүрүү боюнча улуттук диалог конференциясынын 2-күнү премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин сөз сүйлөөсү менен башталды. Алгач өкмөттүн 2018 жылдагы жетишкендиктери жана кемчиликтерине токтолгон Абылгазиев жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө жетишкендиктер менен бирге системалуу көйгөйлөрдүн көптүгүн, алардын баары ыраттуу түрдө чечүүнү талап кылаарын айтты. Акимияттар өздөрү эч нерсе жасабай, өкмөттү күтүп отура беришет. Айыл аймактарда жоопкерчилик начар, кээ бир жерлерде такыр эле жок. Көп жергиликтүү кеңештердин иши эффективдүү эмес. Ушулардын айынан учурда 374 айыл аймагы мамлекеттик дотацияда турат. Көп айыл өкмөттөрдүн дотацияны кыскартуу боюнча так пландары жок. Жергиликтүү бюджетти толтуруу жана кошумча булактарды табуу боюнча иштер жүргүзүлбөйт, дейт премьер-министр. Мыйзамдарды өзгөртүп, бардык полномочияны берип, жана фонд жөнүндө да сүйлөдүңөр. Ал жөнүндө да мен өзүм колдойм, туура деп. Себеби дегенде маселени чечүү үчүн азыр каражатсыз элестетүү мүмкүн эмес. Муну да колдойбуз. И чечимдерди дагы чыгарып беребиз. Азыркы мыйзамдар менен, азыркы полномочиялар менен жакшы иштеген акимдер, жакшы иштеген айыл өкмөттөр бар. Анан кээде ойлойбуз. Кеп мыйзамда эмес го деп. Кеп адамдын өзүнүн даярдыгында, адамдын өзүнүн маселени чече билген жөндөмдүүлүгүндө деп ойлойм. Көбүн карасаңыздар, кээ бир айыл өкмөттөр, кээ бир акимдер ушул эле мыйзам менен айыл менен райондорду көтөрүп атышат. Кээ бир айыл өкмөттөр айылында суу жолду каптап жатса, ошол маселени да чече албайт. Бир нече жергиликтүү жашоочуларды чогултуп, ошол арыкты чаап, жээгин бекемдеп коюу кыйынбы? Эмнеге мындай мамиле жасалат? Мен айылда эмне маселелер бар экендигин билем, иштей албагандар иштен кетишсин, дейт Абылгазиев. Өкмөт башчысы 15 февралда өкмөттүн отурумунда бир нече акимдер жумуштан алынып, айрымдарына сөгүш берилгенин, ушул жагдайдан сабак алуу зарылдыгына токтолду. Мунун баары ошол эл менен иштешкенди начар деңгээлде кармаган, иштешкенди билбеген, жүрөгү менен күйбөгөн акимдер кетти. Акимчиликти, акимдин ордун менчиктей пайдаланган. Элге кызмат кылам деген сезим биринчи орунда болбогон акимдерден жана башкалардан арылдык. Бул процесс дагы уланат. Мен ойлойм, алардын ичинде сиздер болбойсуздар деп. Мунун баарын тең айтып атканыбыз, бардык нерсе акча менен чечилбейт. Бардык нерсе мыйзам менен чечилбейт. Мыйзам турса ошону чече албай атабыз. Акча турса ошону колдоно албай атабыз. Демек биз өзүбүздүн деңгээлди көтөрөлү. Кыргызстандын аймактарынын ар биринин өзүнүн спецификасы бар. Анткени элдин бакубатчылыгы жерди, жайлоолорду эффективдүү пайдалануудан, же мал жандын көбөйүшүнөн гана эмес, элдин жакшы жашоосу райондук мамлекеттик администрациялардын башчыларынын, шаар мэрлеринин, айыл аймактарынын башчыларынын жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын жоопкерчилигинен жана кесипкөйлүүлүгүнөн көп нерсе көз каранды. Азыр мынакей бардык мүмкүнчүлүктөр бар.
бюджетти көбөйтүү, бекитүү маселеси колуңарда. Айыл өкмөттүн башчысын каалагандай шайлап атасыздар. Жакпаса алып салып атасыздар. Эч ким жакпаса кетирип атасыздар. Кээ бирин туура кетирип атасыздар, кээ бирин кызыкчылык менен кетирип атасыздар. Ошон үчүн айыл өкмөттүн, айылдык кеңештин депутаттарында абдан чоң мүмкүнчүлүктөр жана жоопкерчилик бар. Көбү келип атат, айыл өкмөт болуп, туугандардын астында мына аброюмду көтөрүп коеюнчу депчи. Элге кызмат кылып, өзүмдүн мөөнөтүм бүткөндө ошол айыл өкмөттө менин шайлоочуларыма эмне кызмат кылдым деген сезим болуш керек. Премьер-министр бүгүнкү диалог чоң жыйынтык берет деген ишенимде. Өкмөт башчы белгилегендей 27 жылдын ичинде өзүн-өзү багып, рыноктук механизмдерди өзү өздөштүрүп, жан багып келе жаткан элге рахмат айтуу керек. Өкмөттүн алдыдагы максаттарынын бири ар квартал сайын ар бир райондун акимдеринин башын чогултуп отчет алуу. Натыйжада иш белгилерге жол ачылып, жөнөкөй маселелерди чече албагандар жумуштан алынат. Мамлекеттик кызматты аркылуу бир чети сыймык, экинчиден чоң жоопкерчилик дейт Мухаммедкалый Абылгазиев. Бир гана сураныч. Мектепке кандай интернет барып атат, сапаты кандай, иштеп аткан компаниялар кандай кызмат көрсөтүп атат, почта кандай болуп атат, финанстык институттар кандай кылып тейлеп атат, ушунун баарын силер айтышыңар керек бизге. Баасын берип, ошол жерде нааразы болсо, нааразычылыкты айтышыңыздар керек. Эч качан бул почта өзү жооп берет, банк өзү жооп берет эмес. Элдин баары жүгүн көтөргөн сиздерсиздер да. Сураганды да билгиле ошондо. Мен ошондой сурап иштеген айыл өкмөттөрүнүн баарын колдойм. Сөзсүз түрдө айылда чыган балдар бар. Ресурстарга жетпей аткан балдар бар. Ошондойлорду чыгарышыбыз керек. Себеби дегенде кыргыздын өзүнүн мүнөзүндө бирөө жакшы жашап атса, ошо мен да ошондой жашайын деген үмүт бар. Баарыбызга маалым болгондой, Кыргызстандын туризм жаатында потенциалы абдан чоң. Ар бир айылда туристтик объектилерди куруу менен дал ошол мүмкүнчүлүктү туура багытка бурууга болмок. Конференцияда премьер-министр буга чейин айыл көйгөйлөрүн биз качан эстечү элек деп суроо салды. Андыктан президенттин кызматка келери менен биринчи эле жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялагандыгын туура багытта колдонуу зарыл дейт. Мына мен манжам менен санап берип, ушуну жаза албасак баардыгыбыз чогулуп отуруп. Анда биз өзүбүздүн балдарыбыздын астында мен аким болгом, мен премьер-министр болгом, мен министр болгом, мен айыл өкмөт болгом деп айтыш уят болот. Бизден билимдүү балдар келет. Ошондо айтат. Ата, апа, момундай кызматты иштеп терсиң, эмне кылып турдуң десе, айта турган сөзүбүз болсун да. Сыймыктана турган кылган ишибиз болсун. Улуттук диалогтун экинчи күнүндө сөз сүйлөгөн Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев мыйзам түрүндө райондук акимдердин ыйгарым укуктарын кеңейтүү боюнча өкмөттүн демилгесин колдоп чыкты. Ошондой эле алардын ишмердиги үчүн жоопкерчилигин арттыруу керектигин дагы кошумчалады. Ал белгилегендей, бир да аким кызмат ордун сактап калууга кызыктар эмес, жана аны жоготсо да кейип койбойт. Себеби дегенде алардын укуктары аз, бюджети жок, модератор болуп калган убагы. Ошон үчүн Мухаммедкалый Жушекевич акимдердин укугун сиз айткандай бекемдеп берүү керек. Алардын колунда камчысы болсо, бийлиги болсо, элге сөз өтсө, ошондо гана иш болот. Бизде 2 миллион 700 миңден ашык калкыбыз жер үлүшүнө ээ болгон. Биз мыйзам кабыл алып бердик. Ар бир дыйкан рентабелдүү деп эсептеген эмне эгин экиси келген болсо ошону эгиш керек. 9,5 миллион гектардан ашык жайытыбыз бар. 500 миң гектар жайытыбыз тилекке каршы асылдуулугу төмөн. Мына ошол жайыттарды дагы көп жылдык пайдаланууга ишкерлерге бериш керек деген мыйзамды киргизип жатабыз. Бизде жогорку кеңеш азыр кароодо турат, акимдердин баягы вертикалын күчөтүү боюнча мүмкүнчүлүк сөзсүз бериш керек. Аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук диалог конференциясынын жүрүшүндө президенттин кеңешчиси аткаминерлерге санариптештирүү тууралуу толук маалымат берди. Санариптештирүү бул замандын талабы. Аны өнүктүрүү туруктуу экономиканын өсүшүнө алып келет, дейт Дастан Догоев. Айтымында 2017 жылы Россиянын Жогорку экономика университети изилдөө жүргүзүп, калкынын 18% жаңы технологияларды колдонору аныкталган. Кыргызстанда деле абал ошондой. Ошол себептен азыр бардык коңшу өлкөлөр санариптешүү стратегиясын жүзөгө
ашырууда. Коңшу Казакстан, Россия, Беларусь аттуу өлкөлөр да акыркы 2 жылда ушул багытта активдүү иш алып барууда. Аймактарды өнүктүрүүгө тоскоол болуп жаткан көйгөйлөрдү чогуу талкуулап, аларды чечүү жолдорун аныктоого арналган иш-чаранын соңунда резолюция кабыл алынды. Ал келечекте жергиликтүү бийликтин жол картасы катары пайдаланылат. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карпеков, Пирамида.